Bizde bir маселе калды, ар кандай маселеде. Бул Талас, Көпүрө базар, Каракол. Жосу башкача айтканда Ашутөр, Сосновка автомобиль жолунун курулушу жана келечек планы жөнүндө. Демилгечи биздин комитет бул жөнүндө биз көчмө жыйында дагы бул маселе көтөрүлгөн. Андан кийин комитет жыйында да караганбыз. Жайында дагы биздин кесиптешибиз Чойбеков Бактыбек Каныбекович демилгечи катары ушул маселе боюнча өзү экспедицияга ушу Минтранстын жанагы долбоор жасаачу уюмдун өкүлдөрү менен чыгып келдиңиз, туурабы? Баяндамачылар катарынан биз биринчи сөздү сизге берели, Чойбек Бактыбек Каныбекович. Өзүңүз баштасаңыз, андан кийин транспорт министрлигине өтөбүз. Рахмат, Мурадил Жанышбекович. Сиз айткандай, бул маселе көп жылдан бери көтөрүлүп келаткан көйгөй Талас эли үчүн. Бүгүн да мына сиздер биздин катарыбызда Талас областынын аксакалдары келип, ушул жерден ушул жолдун керектигин айтабыз деп келишип отурат. Бул жол маселеси боюнча дагы Талас областынын аксакалдары өздөрү коомдук бирикме ачып, ошо коомдук бирикменин атынан президентибизге дагы кат жолдогон, биздин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбековичке да кат жолдогон, жана кабинет министринин жетекчиси Акылбек Үсөнбековичке да кат жолдогон. Биринчи анда сөздү сиз уруксат берсеңиз, атайын бир 6 киши келиптир. Сиздер өзүңүз уруксат берсеңиздер, 3-4-өөнө сөз берсек, анан ишти улантсак туура болобу дейин да. Атайын келгенден сөз беребиз, бирок урматтуу жыйынга катышуулар, өтө кыскача бири-бириңиздерди кайталабаңыздар. Анан бир 3 кишиден ашык уруксат бере албайбыз, потому что биздин убактыбыз өтө тар болуп калды. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Рахмат. Башта берсеңиз болот, өзүңүздү тааныштырып. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мен Кушубек Качыбеков, кесибим боюнча экономистмин, жазуучумун. Бул маселе боюнча мына 2013-жылы чоң маселе көтөрүлгөн да, бул маселе боюнча. Ошол убакта премьер-министр Жантөре Сатыбалдиев Таласка барганда аксакалдар кеңешип отуруп кайрылуу жазганбыз. Бул Кыргыз туусу кесиптине чыккан. Бирок ошондо баягы өкмөт алмашып кетип, бул маселе дагы токтоп калган. Андан кийин 2021-жылы дагы мына менин атыман президент Садыр Нуркожоевич Жапаровго жазылган. Мага ошол аппараттан жооп келген. 22-жылы Жогорку Кеңеш сиздерге жазганбыз. Анда да жооп келди. Бир гана жооп ушул жолдо көчкү жүрөт, кар көчкү жүрөт, туннель салыш керек деген жооп келди. Мына Ашымбеков деген долбоор департаментинин жетекчи директору экен. Бирок мен ошол Каракол колхозунун эмгек жолумду баштап, ал жакты жакшы билген катары, ал жакта чабандар менен дагы мен ошол жоопкерлер менен ошо Көпүрө базар айылына барып, ошол жакта жайлап кыштаган чабандар менен сүйлөшүп, эч кандай ал жакта көчкү жүргөн эмес. Мага интернеттен гана мындай неме сүрөтүн тартып жибериптир, мындай көчкү жүрөт, туннель салыш керек деп. Жерде бир гана урчук бар, ошону бир жардыруу жолу менен түздөп койсо болот. Ошо сайыс убагында мен ошо колхоздо иштеп турганда, мындай ат араба менен керек болсо УАЗ машинелер менен деле каттап турчу Сосновкага. Мен ошо биздин көйгөй Таластын аксакалдары кышынан баарыбыз эле түндүк түштүккө каттагандар. Кандай тыгын болуп атат. Кыштын күнү бир КАМАЗ туруп калса, бүт токтойт. Эгерде узак ремонтко жабылып калса, кандай акыбалга туш келебиз. Ошон үчүн альтернативдүү жол 75 километр аралык жакындамак. Туннелге дагы жеңилдик болмок. Эгерде ошондой эле дагы бир вариант, ошол Талдыбулак канизаводдон кайра түшүп эле Жаргарттын бели деп коет, Ала белдин аркы түшө алышында Кыспейит деген жер бар. Ошол жака
жол сала койсо да болот да. Ошондо төп ашуу ал эбел жолун ашпай эле түштүккө кетип калса болот Талас аркылуу. Бул боюнча мынакей Кыргыз туусуна кесиптерге чыккан 10 жылдан бери жазылып жүрөт. Мен мына көчүрмөлөрүн ала келдик. Ушуну бир жакшылап карап, немесе эми азырынча асфальт төшөбөй эле шагыл жол кылып койсо жайында туруп эле болот. Кээ биркилер түшүнбөй айтышып атпайбы? Кумбел аркылуу дейт. Кумбел деген бул граниттеги Орский Чалдыбайдын ар жагында Казакстанга кирип кете турган жер. Ал жолду унутушубуз керек. Ошон үчүн ушул Сосновка ашуу төр жолу боюнча мына таластык аксакалдар дагы мекенчил инсандар дагы ушул маселе боюнча ашуу төр коомдук бирикмесин түзүп келишип отурат. Мен өзүм ушул Бишкекте турам. Рахмат көңүлүңүзгө. Менин атым Жумабек, фамилиям Токтогазиев. 79 жылдан бери СССР журналисттер союзунун мүчөсүмүн. Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсүмүн. Жазуучу, драматургмун. Бул маселени Көкең айтып атат, кечеги жакындагандыгын айтып атат. Сиздердин бу жерде көбүңүздөр билбейсиздер. Мүмкүн азыңыздар, билишиңиздер мүмкүн. Бұл маселе 1979 жылы, 80 жылдың башында көтерілген. Таластық ақсақалдар Султан Ибраевты чакыртырып, ал уақытта Султан Ибраев СССР Министрлер Советінің председателі болчу. 79 жылдың аяғында, 80 жылдың башында мына ушул жол көйгөй боюнча жолу ушул Султан Ибраев өзүнүн кызмат машинасы менен, Вилюс болсо керек да, кызмат машинасы менен өзү барып көргөн ошол жолду. Жана дагы бул жолдо леп бар. Жогорку чыңалдагы электр линиясы бар. Жаңы бу айтып кеткендей, ал жерге Атара да өткөн, Вилюс да өткөн, жүк ташуучу машиналар да өткөн. Негедир бул унутулда калып калды да. Ана Султан Ибраев ошондо таластарга барып, ошол жолду өз көзү менен көрүп, кызмат машинасы менен барып көргөндөн кийин сөз берген. Кийинки жылы буну карап туруп сметага киргизип, анан колго алып туруп эметебиз деп. Бул жолдун ошол 80 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин стратегиялык немеси күч, эгер билсеңиздер, эгер колдосоңуздар, өтө күч. Анткени биздин талашта алтын кендер көп. Эми жол боюнча эки ооз сүйлөйүн. Жаңдагы эле жаңы сүйлөгөнгө таянайын. Ал жерге туннел казуунун кереги жок. Туннелди оюунун, ойурма жолдорду салуунун кереги жок. Тегиз эле жол, эң негизгиси жол тепчип өтө турган сууларды, көпүрөлөрдү салыш керек. Турган жерден эле асфальттап неметүүнүн кажети жок. Себеп дегенде грунту таш, асфальт тейлөө болуп калат. Анан кийин оңолуп алгандан кийин кайта буну асфальттаса болот да кийин. Бирок таш жол болгондон кийин, грунту бекем болгондон кийин ал теп-тегиз эле асфальттагандай эле болуп калат. Сиздер өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр да. Ана бул жерде кошумчалай турган сөз. Финанс министринин замы кетип калды. Ал укса угат беле, укпаса жок беле. Эгерде ушул немесин сметасын чыгарышып, башкача кылып, эгерде мамлекеттин күчү жетпесе, бул жолду курууга, рас жол куруш кыйын, күчү жетпесе, талашта ишкерлер көп да, миллионерлер. Жашырууга болбойт аны, миллионерлер бар, ишкерлер. Бишкекте талашта иштеп жаткан миллионерлер бар. Анда жашыруу болбойт. Ошолордун баштарын бириктирип, кандай бир үлүшүңөрдү кошкуласа кошот эле да. Кошот эле. Мына ушул нерсени көтөрсөңүздөр, уялбай, сыйрылбай эле. Бул маселе боюнча биз айтып кеттик, өкмөттүк газетага кайта-кайта бергенбиз, кайта-кайта кайрылып жатабыз. Ушуну эсиңизге салып койсоңуздар. Рахмат. Бул таластардын көздөн өткөн жол, ошол Султан Ибраев барганда 80 жыл болсо, ошондогу жол маселеси көтөрүлгөндөгү төрүлгөн балдар бүгүнкү күндө неберелүү болуп калды.
Мына ушундай ойлонушуңуздар да. Бул өзү еттин ичегисинде болуп чубалжып келатат да, токтобойт же баштабайт, ийи ооба болуп келатат. Ушуга дегиз көңүлдү буруп койсоңуздар. Рахмат. Эми бир өңүңүздөр сүйлөп коюңуздар, туура түшүңүздөр. Кыскачараак сүйлөсөңүздөр, кайталабай. Урматтуу депутаттар, бул суроо боюнча биздин Талас областынын жогорку кеңешке депутат Чойбек Бактыбек Каныбекович барып жеринен көрүп бүт объектин карап келген. Бул өзү негизи мен айтып кетти аксакалдарым мындан дагы. Стратегический, экономический, политический объект. Бул жол ачылса, буда туннел да жок. Жардыруу гана жол менен мына телевизордон да көргөзүлдү. Анан ушуну колдоп берсеңер. Себеби бул жол менен мисалы үчүн Төбө Ашу временно алдагы биздин Кудай бөөдө станциясын жаратылыс бөөдө кырсыктарын Төбө Ашу жабылса, Талас менен айланып эле аса эле мына 76 километр менен нары биздин мынакей Таш көмүр, Токтогул, Каракөл, даже Аксуу келет Сарычерек аркылуу, Чаткалы району келет. Шаң экономический жакшы район. Анан Талас областында экономический дегеним мына кызыл чайды алып өтүш үчүн ошон үчүн токтотуп коюшту азыркы мынакей фасольдон башка. Кызыл чайды алып келсе мына Кайыңдыга келгенге да жакшы ташып келип. Бул жол аябай керектүү стратегический объект. Мына шуну мына кыскача эле айттым. Карап көрсөңүздөр, шуну генпланын кийирип жол ачылса, биздин жалаң Кыргызстанга керектүү жол. Талас элине эле эмес. Рахмат. Анда биз транспорт министрлигинин пикирин угалы. Талант Осмонбекович, сөз сизде. Кечиресиздер, 30 секундтага, 30 гана секундта. Мына талаштар барганда 2 ашууду ашып атпайбы? Төбө Ашу, анан кийин тиги өтмөктүн ашууларын. Сиздер деле билесиздер, мына кол телефондон билесиздер, радион, теледон берип атат. Адамдын денеси дүркүрөгөн жол кырсыктары, апаттар болуп атат. Бул жагында эске алып койсоңуздар. Жана айтам деп эстен чыгып кетип да. Адамдын денеси дүркүрөйт апаттан. Чачың тик турат. Ушул жагында эс алсаңдар. Адам өмүрү деген өткөрө кымбат бизде. Кырсык бардык жерде болуп атат, Кудай Жерүү сактасын. компаниясын ишке тартышыбыз керек да, себеби рудаларды ташып атат да. Эми кандай кылып ташыйт? Мына ошол жерүү компания дагы жерлери ачылган жатат. Андаш деген бар, Талды булак деген бар. Мына ошолор менен иштешип туруп, рудаларды ташый турган эң оңой жол ушул. Рахмат. Талант Осмонбекович, сөз сизде. Рахмат, Мурат Жашбекович. Негизи бул жолдун маселесин Бактыбек Каныбекович көтөрүп, былтыр кышында дагы инициировать этип аткан. Анан жаз келгенде биздин Долбоорлоо институтунун адистерин өзү кошо ээрчип барып, ошол жерден өтүп келишти. Биздин адистер алдын ала анализ кылып, жаз өздөрүнүн кыскача корутундусун берди. Ошон үчүн техникалык жактарын мен азыр уруксат берсеңиз, Долбоорлоо институтунун директорунун орун басарына сөз берип койсом, ошо техникалык жагдайларын айтып берсе, анан биздин министрликтин пикирин дагы айтып койсок андан кийин. Уруксат баштай берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Долбоорлоо институтунун башкы директорунун орун басары Султанов Улан. Бул тапшырма боюнча Бактыбек Каныбекович менен 8 июнда барып көргөнбүз. Ар жактан 70 километрин жөө жүрүп, ат менен кайра жөөдө жүрүп кылып. Бул боюнча ошол ашуу төр деп айтылат экен. Негизи Караколко деп карталарда Каракол ашуусу деп белгиленген. Бул ашуу 3650 бийиктикте, деңиз деңгээлинен бийиктикте жайгашкан. Ашуу ошол биз өткөн убакта да кар жаап кылып аткан, кичине мындай татаалыраак ашуу. Бул аксакалдар таны салбаса болбойт деп атпайбы. Анан эси жолду сала турган болсо, ал жерден ошол асфальттап салуу аябай кыйынчылыкты жаратат. Бул жерде 2 жер бар. Биринчиси жана аты бирденке Саз деген бир жери бар. Ал жерде кичине оорураак. Бактыбек Каныбекович чогуу көргөнбүз. Негизи тоннель менен салса жол туурараак болот. Анан 22 километр Талас Бишкек Талас багытын 22 километрге кыскартат бул жол. Жолду эси тоннель жок кыла турган болсо, категориясын азыраак кылып, временный проезд кылып, анан ошол убагы менен жабылганга душар болот бул жол.
Ошол биз июнда өткөндө дагы ал жерде кар жаткан, кар бар болчу, баягы үстүндө чокусунда. Анан ошол временный жол салып, Бактык Каныбеков өзү айтып аткан, ошол биринчи үстү менен өтүп, анан салсак болот деп. Эки жерде аябай сложный жери бар да. Анан 30 километрде дээрлик араба өткөнүн мен биле алган жокмун, бирок ата бабаларыбыз кандай кылып өткөн, бирок 30 километринде жөө өткөнгө туура келет да, машина кире албайт. Ар жак бетинен берки Сосновкага чыкканга, ой, эмеге чыкканга чейин, Төө башынын түбүнө чейин чыкканга, жерине чейин. Ошондо сиз кандай чечимге келдиңер? Бул жолду салуу максаттуубу азыркы учурда? Азыркы учурда биз ошону сала алабызбы, сала албайбызбы? Мындай конкреттүү жооп бергиле. Эми бир нерселерди айтып койдуңуздар, мен да түшүнгөн жокмун бул жерде. Мурат Жанышбекович, институтка сөз бергенибиз бул баягы техникалык жактарын гана түшүндүрмө берсин дедим. Ал эми бул жолдун маанилүүлүгү боюнча министрлик өзүнүн оюбуз бар. Албетте элдердин суранычы, жалпы региондун суранычын дагы туура түшүнөбүз. Жолдун керектүүлүгү боюнча. Бирок биз баягы мамлекеттик орган болгондойдун баарын өзүнүн жолу менен кетишибиз керек. Жолдун бүгүнкү күндө курулушу биз керек же керек эмес деп айтыш үчүн анын экономикалык негиздемесинен келип чыгат. Ал болсо ошо жолдун баасы жана ал жерде өтө турган транспорт каражаттарынын көлөмү, ошого жараша биз канчалык деңгээлде экономикалык негиздүү деген жыйынтык чыкканда гана анан толук кандуу айтсак болот да. Приоритет катары эгерде бул жолду карагыбыз келсе, анда биз баягы мамлекеттик өнүктүрүү планына кошуп, андан кийин анан тийиштүү иштерди жүргүзүшүбүз керек деп эсептейм. Ошол стадияда биз ТО жасасак, ал жерде уже так айтылат. Биз азыр болжолдуу түрдө 286 миллион доллар деп институт бааны берип атат. Бул аябай чоң акча. Бүгүнкү күндө министрликтин өзүнүн каражаты муну курганга жок. Эгер биз донорлорду тартабыз десек, алар сөзсүз түрдө ошол жолдун окупаемостун, ошол жолдун маанилүүлүгүн карап туруп анан берет да. Төрага бул жерде дагы кошумча айтууга туура келип калды, кечиресиздер. Сиздерге сөз бердим. Биздин дагы маселебиз бар. Туура эмес айтылып атпайбы? Туура эмес. Бул жерде биз азыр дискуссия кылып отурбайбыз да. Сиздердин оюңуздарды уктук, Минтранстын пикирин уктук. Азыр эми сөздү Бактыбек Каныбековичке беребиз. Рахмат, Мурат Жанышбекович. Эң биринчиден ошол эки ашуу ашып келип, биздин аксакалдарыбызга ыраазычылык билдирем. Ошол Талас эли журту деп келип атканыңыздарга сиздерге биринчи Алла ыраазы болсун. Мен түшүнүгүм боюнча, урматтуу аксакалдар, бүгүнбү, эртеңби, булар менен эмеспи, министерствонун адамдары менен айтып атам. Бул жол салынат, эртели кеч, Аллах Таалам насип этип койсо. Булар тоскоолдук кыла албайт. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү эки катка бургум келип атат, урматтуу депутаттар. Биринчи кат 28.07.23-үндө Кыргыз жол транс долбоордун директорунун министр Текебаевга жазган каты. Экинчиси болсо 23-үндө 08.23-үндө Кыргыз жол транспорт долбоордун директорунун орун басары жазып атат. Эки каттын мааниси бирдей эле, бирок көп мындай кээ бир жер баягы кошумча келечектеги мындай туризм боюнча Бишкек, Карабалта, Талас, Ташкент жолу деген транспорт жолу боюнча ушулар алынып калганда. Ошон үчүн урматтуу мен жердештерим, бул жол боюнча сиздер өзүңүздөр президентке да кайрылдыңыздар, мына биздин төрагага да кайрылдыңыздар. Бул боюнча биз ТОзун иштетип чыкканга колубуздан келишинче аракет кылабыз. Эң биринчи биз айтып атпайбы, мына министерствонун адамдары, замы дагы ТОзун кылып көрөйлү деп. Ошон үчүн сиздер да бул ТОнун үстүндө иш алып барайлы чогуу. Анан максатка ылайыктуубу, ылайыксызбы,
анан экономика министрлиги өзү чечсин, кабинет министри чечсин, президент чечсин, ошондо туура болобу дейм да. А бирок бул жол абдан керек. Биз жана аксакалыбыз айтып кетпедиби? Бүгүнкү күндө туннелибиз 60-жылы салынган. Микротрещиналар бар, аны жашырып жүрөсүңөр бардыгы. Мына жолчулар баарыбыз мен деле билем, мен да жолчумун. Канча убакытка чейин кызмат кылат, аны бир Аллах таалам билет да. Ошон үчүн альтернатива жол керек бүгүн. Эгерде Кудай сактасын, эгер туннели жабылып кала турган болсо, маселе абдан орчунду болот. Мынакей быйыл дагы жайында ошол жерде автоунаалар кагылышып, канча деген саатка кармадык жүргүнчүлөрүбүздү. Оор жүк ташуучу машиналар турду ошол жерде сааттап. Ошон үчүн биз альтернатива жол кылыш керек. 285 миллион доллар деп айтып атасыздар сиздер. Булар болжолдуу түрдө айтып атасыздар. Сиздер биринчи ошо ТО-сун чыгарып бериңиздер бизге. Бизге азыр мыйзам жол берет. Биз ошону платный дорога кылганга да мыйзам жол берет биз. Биз анда ошол да жагын карайлы. Сиздер мына Талас элине мүмкүнчүлүк түзүп бергиле, болду. Калган президент өзү чечсин. Рахмат. Рахмат, Бактыбек Каныбекович. Менде бир суроо, ТО жасаганга канча акча сарпталат? Долбоорлуу институттун жетекчисине суроо. ТО жасаганга бул эме маршруттун тандалышына жараша болот, чечимдерге жараша болот. Болжолду. Болжолду баасы азыр эме кылганда бир километри бир 2000-2,5 доллардын тегерегинде айланат. Эси тоннели жок кыла турган болсок, тоннель курулушун карай турган болсок, ТОда бул обязательно карашыбыз керек болот. Биз анда биз өзүбүз Кыргызстанда андай кесипкөй адамдар жок, тоннелдин эме долбоорун даярдаган. Ошон үчүн башка мамлекеттердин специалисттерин тартуу жолу менен жасалат. Мен азыр Северюктагы тоннелдин курулушуна салыштырмалуу карай кетсем, 1 километр ТО жасаганга бир 300 000 доллардын тегерегинде алар бизге сунуш беришкен да ошондой. Ошондо 3 километр тоннелге бир 1 миллион доллардын тегерегинде ТОсун аракет кылат. Рахмат. Анда биз урматтуу Бактыбек Каныбекович, урматтуу Таластан келген делегаттар, биз комитет тарабынан чечим чыгарып, комитеттин атынан кайрылуу жасайлы, министрлер кабинетине, президенттин администрациясына ушул жок дегенде ТОсун даярдап, анан бул келечекте перспективада ушул жолду бир карап бериңиздер деп, ушул биздин комитеттин баягы сиздерге болгон жардамы болсун. Анан өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө бардык чечимдердин аткарылышы бул аткаруу бийлигинде. Президент, өкмөт башчы бул каражатты ошол кишилер бөлүштүрөт, ошол кишилер жанагындай чоң проекттерди ишке ашырат. Биз болсо ушу биздин ойлойм, биздин коллегалар колдоп берет. Бул чечим комитет чечими менен биз кайрылуу жасап комитеттен өткөрүп берели. Рахмат, анда сиздер бара берсеңиздер болот.